берген жок. Айтар сөзүм алдын эл керегинен. Кыргыз тили каныңда балкып турсун. Мамлекеттик тилдин 34 жылдыгына карата Ош мамлекеттик педагогикалык университетинде 1 айлык жарыяланып, анын алкагында түрдүү саамалыктар өтүүдө. Факультеттерде ачык тарбиялык сааттар, адабий кечелер жана концерттик программалар өз кезеги менен коштолууда. Сен баштан эртеңди сейрип, башыңды буздак суга салганы келди. Дагы бир келсе, жа мени аты өлтүргөн. Жоламан кайдасың? Оğlum! Жоламан! Балам! Бул мен сендин энеңмин. Майсалбек! Алдай менен оğlum! Майсалбек! Ушул менин акыркы сөзүм болду. Ага ылайык математика жана компьютердик технологиялар факультети тарабынан кыргыз тили технология заманында аттуу интеллектуалдык сынак өткөрүлдү. Иш-чара технология менен тилди тең айкалыштыруу, тилибизди коомдук турмуштун бардык чөйрөсүндө колдонууга чакырык жасоо максатында уюштурулуп, ага факультеттерден түзүлгөн 6 команда катышты. Мында катышуучулар заманбап технологиялык усулдарды пайдалануу менен контент даярдап, азыркы заманбап сөздөрдүн кыргыз тилинде аталыштарын айтып, быйтыкчалардын жардамында макал лакаптарды таап, жана лимерик жазуу менен күч сынашты. Бул менен катар эне тилди даңазалоо максатында Кыргыз-Россия факультетинин 1-чи курсунун студенттери тарабынан «Тилибиз биздин дилибиз» аттуу майрамдык кече уюштурулду. Иш-чарага факультеттин окутуучулар жамааты жана студенттер катышып, мында кыргыз тилин даңазалаган көркөм окуу, манас айтуу, тил жөнүндө учкул сөздөр, макал лакаптар жана сахналык көрүнүштөргө жакындан күбө болушту. Кыргызда кыздын атылып, кыргызда кыздын жашылып, кызыгын көрбөйт дүйнөнүн кыз сыйлабас матылып. Аргамак аттын жакшысы азыраак оттойт, көп жошойт. Эр азамат жакшысы азыраак сүйлөйт, көп тынчайт. Жакшы сезимдерди тартуулай алды деп айтабыз. Анткени өзгөчө ырлар, бийлери шаңдуу болду, көрүнүштөрү жакшы болду. Мага аябай жакты. Биз келгенибизге 2 жума эле болду. Ойлойм мындан ары мындан жакшы болот деп. Ал эми жаккан жерлери бул Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларын аткарган жерлери өтө жакты. Соңунда факультеттин деканы жана окутуучулар сөз сүйлөшүп, иш-чаранын башкы максаты жаштардын өз тилин сүйүүгө, урматтоого тарбиялоо экенин белгилешти. Бул менен бирге студенттердин мыкты даярдык менен катышканын айтып, эне тилди өнүктүрүүгө аз да болсо салым кошуп жаткандарына алкыш билдиришти. Бизге кабыл алынган 1-чи курс студенттери кандай студенттер келди? Демек, булардын жан дүйнөсү кандай, эмнеге шыгы бар, билими кандай экенин текшерип алыш үчүн мына ушундай мамлекеттик тил күнүнө карата биз ушундай майрамдык кече тартуулайбыз бардык адамдарга. Демек, бул максаты элибиздин урматына тилибизди өнүктүрүү, тилибизди өстүрүү болуп эсептелет. Ошон үчүн бүгүнкү өткөрүлгөн иш-чара максатына жетти деп ойлойм. Аз да болсо кыргыз дүйнөсүнө бир аз болсо да саякат жасай алдык деп ойлойм. Белгилей кетсек, 1989 жылы 23 сентябрда Кыргыз СССРинин Жогорку Совети Кыргыз СССРинин мамлекеттик тили жөнүндө мыйзамын кабыл алып, андан соң кыргыз тилине мамлекеттик тил макамын берген. Бул күндүн урматына окуу жайда жарыяланган айлык алдыда 5 октябрга чейин уланып, анын алкагында коллежде жана башка факультеттерде иш-чаралар уюштурулат. Айданек Сагынбек кызы, Рустам Батырбеков, Ошемпу жаңылыктары.